Assalamu alaikum. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен Ясрибке кирип келди. Ясриб ал кезде бүгүнкүдөй бир Ош же Жалалабад же Токмок дегендей бир чөлкөм, ысык көл дегендей бир чөлкөм. Анын ичинде борбору Ясриб деген айыл. Ясриб деген айылдын да борбору жөөттөр ээлеген бир айыл бар болчу. Мына ошол Ясриб чөлкөмүнүн босогосу Куба айылы. Мына ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирип келди. Ал эми биз азыр ошол жердеги Ясриб эмне болгон чөлкөм, эмне болгон шаар, эмне болгон айыл чакан маалыматтардан турган бир маалымдамага назар буралы. Менин артымдагы панорама бул Мадина шаарынын азыркы көрүнүшү. Азыр Мадина шаары өтө өнүгүп, курулуп чоңоюп жаткан шаар. Бирок ошого карабай биз эски тарыхый чекиттерин ушул панорамадан тапканга аракет кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечити тети борбордо көрүнүп турган мунаралар. Андан батышыраак басканда Саал тоосунда тарыхый орду бар. Ал эми андан батышыраак басканда биз карап өтө турган Ухуд тоосу орун алган. Билесиздер, Ухуд тоосу ислам тарыхында белгилүү бир согуш менен тарыхта калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Маккадан чыкканын уккан мадиналыктар тосуп алуу салтанатында мына ушундай курма бактарынын жалбырактары менен тосуп алды да, жана ырдаган ырларынын мааниси мына Вада жактан толгон айдай нур чыкты. Толгон ай чыгып бизди нурга бөлөдү. Жана биз мына ушул даватчылардын акыркысы калганга чейин биз Аллахка бул зат үчүн шүгүрлөр айтышыбыз керек. Анткени бул зат бизди түз жолго коюучу деген маанидеги ырлар менен тосуп алды. Айтмакчы, бул ырлар бүгүнкү күнгө мусулман балдарындагы хит ырлардын бири. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Ансарлардын ар бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өз үйүнө токтотуксу келди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдин короосунан өтпөсүн, адамдар анын төөсүнүн жүгөнүн тартып, өз үйлөрүнө жетегилери келет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөнү тим коюңуздар, ага каерге барып токтошту, өйдө жактан буйрук менен билдирилет дейт. Адамдар чындап эле төөнү тим коюшат, төө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын азыркы мечити курулган жерге барып чөгөт. Ал жерде бир аз жаткан соң кайра туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тайекелеринин айылы, анын конушу Бану ан-Наджар коомунун короосуна келип кайра чөгөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү деле мына ошол тайекелердин арасында жашагысы келип турган. Мына ошол элдер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам талашып аткан учурда Абу Айып ал-Ансари пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ээрин чечип үйүнө көтөрүп кирип кетет. Пайгамбарыбыз муну көргөн соң, ээри каерде болсо, ээси да ошол жерде болот деп, бисмилла, Аллахтын аты менен деп, Абу Айып ал-Ансаринин үйүнө бет алат. Бул шаар ушундан баштап Мадинати ан-Набавия, пайгамбардын шаары, кыскартканда Мадина деп аталып калды. Бул биздин жыл эсебиз боюнча 622-жылдын 27-сентябры эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Константинияны кандай гана сонун аскерлер алат деп суктанган экен. Жана мына ушул суктануусуна жооп берем деп, Хижраттын 50-жылдары, тагыраак айтканда 672-жылы мусулман аскерлери Византиянын борбору болгон Константинияны алганга жихадка чыгышат. Жана мына ушул жихадта жашы улгайып калганына карабай Абу Айып ал-Ансари да кошо чыгат. Бирок ал жолу Константинияны мусулмандар ала алышпайт. Тарыхый маалыматтарга караганда Константиния кийинчерээк ачылат. Бирок Абу Айып ал-Ансари
өзүнүн аскер башчыларынан, тагыраак айтканда ошол кездеги жоокерлерден, сахабалардан сураган экен. Мени ушул Константиниянын дубалдарынын астына көмүңүздөр. Жана мен ушу Константинияны алганы келген аскерлердин аттарынын добушун угуп жатайын деп. Жана ал заттын көмүлгөн жери мына ушул жер. Жана анын урматына ушу Абу Айып Ал-Ансари мечити Стамбулга курулган. Бир аздан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Сауда, кыздары Фатима жана Умму Кульсум, Усама ибн Зайд, Умму Айман, Абдуллах ибн Абу Бакр жана Айшалар да Мадинага кирип келишти. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Зайнапты жолдошу кое бербей Меккеде калып калды. Ошентип, ислам чакырыгын дагы бир доору аягына чыкты. Мусулмандардын Мадинага жер которуп жатканы бул капырлардын эзүүсүнөн деп айтуу туура эмес. Тагыраак айтканда, Ясрибте Мадина аттуу пайгамбардын шаары пайда болду жана ал жерде мусулмандардын мына ушул шаарды тагыраак айтканда ислам борборун бекемдөө муктаждыгы пайда болду. Жана мусулмандар мындан ары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тегерегине ислам борборун кубаттоо үчүн көчүп жатышты десе туура болот. Бир чети Ясриб, Мадина өзү деле экономикалык жактан Меккеге караганда бир аз алсыз эле. Соода сатык менен кербен менен гана күн өтөт эле. Жана сахабалардын улам көбөйүп отургандыктан Мадинада тамак аш тартыштыгы пайда болду. Анын үстүнө буга чейин Ясриб менен соода сатык кылып келе жаткан тегеректеги соода борборлору дагы мусулмандардын күч алганынан улам кооптондубу, же болбосо жөн эле ичи күйүштүү иш кылып Мадина менен болгон соода сатыкты барган сайын токтото башташты. Ошого карабай, ушул кыйынчылыкка карабай, биринчи күндөн эле баштап шаардагы тагыраак айтканда жаңы борбордогу жашоо тартиби, ал жерде карым-катнаш тартиби, ал жерде соода сатык тартиби, ал жердеги коомдук тартиптин бардыгы мусулмандардын колуна өттү. Ошону менен Мадинада бири-биринен кескин айырмаланган, бирок тыгыз байланышта турган 3 коом пайда болду. Бул сахабалар коому, жана али динди кабыл кыла элек мушриктер коому, жана Мадинанын ичинде жана анын сыртында жайгашкан жөөттөр коому. Тарыхта ислам динин түптөп таратуу үчүн чыгарылган Аллахтын гана мыйзамдарына баш ийип, аларды турмушка ашырууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үйрөнгөн алгачкы мусулмандар сахабалар деп аталат. Мадинадагы сахабаларда өз кезегинде 2 топтон турат эле. Тагыраак айтканда, биринчиси бул ансарлар, жардам берүүчүлөр, колдогондор, ислам динин кубаттануусуна салым кошкондор, негизги тирөөчүлөр. Булар ошо жергиликтүү Ясрибтеги, Мадинадагы өзүнүн үй бүлөсү бар, турак жайы бар, эркин колдоно алган малы мүлкү бар сахабалар эле. Экинчи топ булар Меккеден жер которуп келген мухажирлер. Алардын турак жайы жана үй бүлөлөрү да толук эмес эле. Керек болсо, малы мүлкү да бардыгынын колунда жок эле. Анын үстүнө булар жергиликтүү климатка да күнөө албай кыйналышат эле. Ясриб эли жөөт, христиандар жана көбү бутпарастар эле. Мусулмандардын күчөөсү менен алардын дээрлик көбү мусулманчылыкты кабылдашкан. Ал эми кабыл албагандары да бир канча топко бөлүнүп калган. Алардын бири эзелтеден ата бабалары кармап келген динден шарт чыгып, жаңы динди кабылдоого чечкиндүүлүгү жетпей эки анжы болуп жүргөндөр. Алардын көпчүлүгү улам динди түшүнүп аны кабыл алып, катары сейректеп бараткан. Ал эми экинчи тобу чындап эле мусулмандарга жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кыжыры келип, бирок ачык каршылык көрсөтүүгө даай албай, котур ташын койнунда катып жүргөндөр. Алардын башчысы Абдуллах ибн Убай ибн Салул. Мусулмандар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага жер которгонго чейин бир канча убакыт мурда ошо жергиликтүү эки уруу, Аус жана Хадраж уруулары өз ара согушуп, жана мындан ары бул согушту токтотууга, мындан ары мунасага келүүгө кимди башчы кылып шайлайбыз деп акыры ушу Абдуллах ибн Убайды башчылыкка шайлаганын калышат. Жана ага керек болсо, ошо бермет көзөнөктү тажы да буйртма беришип, аны да кийгизгенин калышат. Эми мына Абдуллах ибн Убай Мадинанын Ясрибтин падышасы болот деп турган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жер которуп, анын электоратынын көпчүлүгү, шайлоочуларынын көпчүлүгү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өтүп кетет. Жана ал падыша болбой калат. Мына ошондон Абдуллах ибн Салул
Абдуллах ибн Убай ибн Салул мусулмандарды жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жек көрүп, бирок аны ачык чыгарбай, ичинде катып жүргөнү ушундан. Жөөттөр арабтардын кийимин, тилин жана жашоо мүнөзүн кабылдап, аттары да арабташып, аралаш никелер да болуп турган. Бирок ошого карабай алар түпкүрүндө өз алдынчалыгын жоготкон эмес, жана арабтарга толук сиңип кетпеди. Арабтар аларды диндар деп эсептешсе да, жөөттөр дини үчүн анчейин жан күйдүргөн эмес, жана көбүнесе сыйкырчылык, бакшычылык менен көп алектенишкен. Ошол кездеги Ясрип чөлкөмүндөгү дээрлик оазистердин, булактардын, кудуктардын баарын жөөттөр ээлеп жашашкан. Жана чөлкөмдөгү күнүмдүк жашоо тиричиликте суу түшүмдүн монополисти болуп эсептелген. Эми алардын ошол чөлкөмдөн куулуп чыккандан кийинки турактары албетте көп жылдар бою чалдыбарга айланып турган. Ал эми азыркы күндө Мадина шаарынын өкмөтү ал чалдыбарлардын ордун абад кылып, золамбап магистралдарды, кабат-кабат үйлөрдү салууда. Айтып кетчү нерсе, ошол кездеги алар ээлеген турактардагы, коргондордогу булактар ушу күнгө чейин суу берет экен. Кээ бир Мадинанын билармандары ал суулардан азыркыга чейин колдонот экен. Айтайын дегеним, алар ушунчалык эпчил жана тың болгондуктан ээлеген жерлери бүгүнкү күнгө чейин түшүм бергенин токтоткон жок. Алар акча табууга шыктуу келгендиктен Ясриптеги соода сатыкты толук колдоруна алышкан. Сыртка курма сатып, Ясрипке дан, кийим жана арак келишчү. Өзгөчө араб байларына үстөккө акча берип, арабтар акчасын акындарга, ар кандай шарапаттарга сарптап, ордуна эгин талааларын, курма бактарын, жүзүмзарларын, булактарын берип кутулушчу. Мусулмандар жер которуп, Ясрип мусулмандар борборуна айлангандын алгачкы этабында жергиликтүү жөөттөрдүн 3 тобу белгилүү эле. Биринчиси бул Мадинанын ичинде турган жана хазраждар менен союздаш болгон Бану Кайнука уруусу. Экинчиси шаардын сыртында, бирок Ауыстар менен, Ауыс уруусу менен союздаш болгон Бану ан-Надыр коому. Бану ан-Надыр жөөттөрүнүн негизги мекени Хайбар болгонуна карабай, кээ бир бөлүгү мына ошол Ясриптин тегерегинде отурупташкан. Жана үчүнчү топ алда шаардын сыртында жайгашкан, алда Ауыстар менен союздаш эле, бул Бану Курайза тобу. Айтмакчы, бул 3 жөөт тобу Ауыс жана Хазраж менен өз алдынча союздаш болуп, эгерде алар согушта буларда кошулуп согушуп, ушундай келишим түзгөнүнө карабастан өз ара келишим түзүшүп, жөөттөр өз ара келишим түзүп, Ауыс менен Хазражды кайраштырып, тукуруп согуштурат эле, жана ушундан да пайда табышат эле. Ошентип тургандар бардыгыбыз Ясрипке кирдик. Ясрип жөнүндө алгачкы маалыматтарды алдык. Бул өтө бир ошол кездеги бүгүнкү көз караш менен караганда айыл дегенибиз менен ошол кездеги чоң полистердин бири. Жөөттөр ушул араб жарым аралында пайгамбарлык күтүп бир канча кылымдан бери чогулуп турган жөөттөрдүн илими, жөөттөрдүн мындай айтканда интеллектуалдык борбору болгон Ясрип шаарына Аллах субханаху ва таала өзүнүн пайгамбарын көчүрдү. Мындан ары эмне болот? Албетте жаңы коом түзүлөт. Жана бул жөнүндө биздин келечек көрсөтүүбүздө көрүңүздөр иншаллах. Жазылыңыздар, өз убагында бул тасма жөнүндө кабар аласыздар, жана башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.